Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Сиздерге аз да болсо өзүм жөнүндө маалымат айтып берейин. Мен Бектемир кызы Надира 1994-жылы 15-июнда Жалал Абад областынын Алабука районуна караштуу 1-май айылынын Айрытам айылында туулгам. Үй бүлөдө 6 туугандын кичүүсүмүн. Азыркы мезгилде 2 кыздын сүйүктүү энесимин. 2001-жылы Мадан Алымбеков атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебине кабыл алынып, 2012-жылы мектепти аяктадым. Жалал Абад шаардык Жагуу окуу жайынын педагогикалык бөлүмүнүн башталгыч класстар адистигин артыкчылык диплому менен аяктадым. 2019-жылы Мадан Алымбеков атындагы номер 19 жалпы орто билим берүүчү мектебинде эмгектене баштадым. Бош убактымда чыгармачыл изденүүнү, ыр жазууну жакшы көрөм. Окуучуларыма өзгөчө усулдарды пайдалануу менен кызыктуу, эсте каларлуу сабактарды өтүүнү жакшы көрөм. Ушундай жакшы иш-аракеттердин негизинде мектептин алкыш грамотасына, айыл өкмөтүнүн ыраазычылык катын алууга да жетиштим. Алган сыйлыктарым мага өзгөчө дем күч берип келет. Албетте, мындай жетишкендикке жетүү үчүн окуучу гана эмес, алардын үй бүлөсү, өзгөчө ата-эненин салымы өтө чоң. Андыктан дайыма ата-энелер менен, окуучулар менен бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мындан да жакшы жетишкендикке жетишебиз деген ишеничтемин. Убакыт бөлүп көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.